Бүгүн Бишкекте Улуттук Илимдер Академиясынын түзүлгөндүгүнүн 70 жылдык мааракеси белгиленип, коомдук ишмерлер, окумуштуулар, жергиликтүү жана чет элдик академиктер өкмөт өкүлдөрүнүн катышуусунда уланды. Ал эми илим Кыргызстандын экономикасынын өнүгүшүнө бирден бир таасир тийгизерин айткан академиянын вице-президенти Чолпон Куларабаев акыркы реформаларга токтолду. Азыр эми биринчи багытта мынакей биздин мамлекет башчыбыз Садыр Нуркожоевич өзү келип академияга, ошонун ичинен биздин ботаникалык бакчага чейин барып түздөн түз таанышып, азыр эми биринчи багыттагы реформа ушул биздин баш имаратты капиталдык оңдоодон башталды. Кудайымын койсо жакын арада бүтөт, бир 70-80% аягына чыгып калдык. Анан экинчи багытта ушул Улуттук Илимдер Академиясынын деле эмес, жалпы эле илим посттордун айлык маянасы абдан бүгүнкү күндө курч турат да. Кудайымын койсо бул дагы аткарылат деген жакшынакай үмүттө турабыз. Эгер ушул маселелердин баары чечилип калса, бизде андан кийин материалдык техникалык база, жаңы приборлорду, жабдыктарды. Ошондой эле коомдук ишмер академик Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясынын мурдагы жетекчиси Абдыган Эркебаев академия узак жана татаал жолду басып өткөнүн белгилеп, Кыргызстан эгемендикти алган жылдардан кийин жоюлуу коркунучуна чейин барганын кошумчалады. Бирок илим кызматкерлеринин иш аракетинин аркасында улуттук деген макам берилип сактап калышкан. Дегени менен академиядагы шарттын жоктугу, Советтер Союзундагы эскилиги жеткен аппараттардын колдонулушу, кызматкерлердин айлык акысынын төмөндүгү бүгүнкү күнгө чейин өз таасирин тийгизип келет. Ошол эле учурда Абдыган Эркебаев академиядагы акыркы реформалар жаңыланууга багытталат деген үмүттө. Президент өзү баш болуп кара барган жатат. Ана ошол жерде жанагы айлык акы жактардагы сөзсүз айтылат, айтабыз. Эмче азыр башка жака табылган тыйын академия талап эле айлыктар көтөрүлүп, бир түрткү болот да эми иштешине. Бүгүн дагы илим тагыр өчүп калган жери жок. Hareket kılacak. Şunca rahmat açık gerek okumuşkulara. Şunca aylık mağazan arasından el üçün de, ilim üçün de öt hareketin yumuşağı Anken ilimsiz bir de memleket bol boyut. Мындан тышкары иш-чаранын жүрүшүндө чет элдин академиялары менен кызматташууну жандантуу, алар менен тажрыйба алмашып, алаканы арттыруу каралды. Казакстан Улуттук Илимдер Академиясынын президенти Акылбек Күрүшбаевдин билдирүүсүнө караганда, Борбор Азия өлкөлөрү биргеликте илимди өнүктүрүүгө киришүү зарыл. Себеби аламда күндөн күнгө жаңы ачылыштар болуп, дүйнө өнүгүүдө, андыктан биригүү менен Борбор Азияда жаңы ачылыштарды жасоого кадам таштоону сунуштады. Кыргызстандын калымдарын, чын жүрөктөн Казакстандын калымдарынын атынан куттуктаймын. Алгач казак илимпоздорунун атынан жалпы кыргыз илимпоздорун мааракелери менен куттуктайм. Бул бир гана Кыргызстан үчүн эмес, Борбор Азия өлкөлөрү үчүн дагы жаңылык. Ал эми биздин жумушубуз мурунку тарыхты гана айта бербей, жаңы ачылыштарды жасоо. Тактап айтканда, азыркы атаандаштык заманда заманбап технологияга алмашуубуз керек. Илимде жаңы көз караш болуу кажет. Ага ылайык Борбор Азия мамлекеттери биригип, өнүккөн өлкөлөрдөн тажрыйба алмашуу менен жаңы ачылыштарды ачууга убакыт келди. Эскерте кетсек, Кыргызстандын Улуттук Илимдер Академиясы узак жолду басып өттү. 1943 СССР Илимдер Академиясынын кыргыз филиалы, ал эми 1954 кыргыз филиалынын базасында өлкөнүн Илимдер Академиясы уюшулган. Айтурган Жапаркулова, Эрлан Кыдырбеков, Ньюс ТВ.